Бул суроо өтө көйгөйлүү деп жазыптыр. Азыркы Францияда болуп аткан абалга сиздин көз карашыңыз. Деги эле могул мамлекетте бирөөлөр сөз козгош керекпи же ушул ойдон калып кетиш керекпи? Бул сөз баягы Франциянын президенти Макронго тиешелүү суроо экен. Ошого сиздин абалыңыз кандай дейт? Мен ойлойм бул маселеге менин көз карашым эмес, шарияттын көз карашы менен караганыбыз дурусураак болот деп эсептейм. Бул биринчи жолу болуп аткан жок, бул бир нече жылдан бери бир нече жолу кайталанды. Bunun arkasında çok güçtür. Атайын bir ошол мусулмандарды жаман көрсөтүш үчүн, мусулмандарды жырткыч көрсөтүш үчүн бул ушундай бир иштерди ар дайым уюштуруп келишет. Качанда иш таппай калганда, качанда бир дүйнөнү шоо кыла турган башка нерсе көтөрө албай калганда ушундай нерселерди уюштурушат. Кече мына тынбай эле тез ушундай нерселер болуп турчу. Аябай дүйнө жүзүн оору каптап, пандемия болгон учурда баары токтоду. Ошол учурда эмне үчүн токтоп калды? Бүт баягы согуш болуп аткан жерлерде дагы баягы террористтер чыкпай калды. Эмне үчүн? Бунун аркасында бир чоң саясат, чоң оюн жатат. Биз мусулмандар бул жерде дагы мындай зирек, акылдуу, таанышман болушубуз керек, биринчиден. Экинчиден бул ошол миллиондогон мусулмандарды кемсинтүү, пайгамбарды монтип сүрөтүн тартуу, пайгамбарга мондой мамиле кылуу, пайгамбарды мыскырлоо бул шариятыбыздагы бир чоң күнөөлөрдүн бири, капырдык деп айтылат. Капырдык. Эгерде мусулман мамлекет болсо, эгерде шарият өкүмү менен өкүм болгон болсо, мунун жазасы аябай оор болуп эсептелинет. Аябай катуу. Катуу эгер тобо кылбаса, жазасы балким өлүм жазасы менен тартылышы толук ыктымал. Ал эми мусулман мен мусулманмын деген адам качанда өзүнүн пайгамбары, качанда өзүнүн Кудайы, өзүнүн дини жөнүндө мондой мамилелерде көз жандын алдында калтырып кетпеш керек. Ар биринин өзүнүн пайгамбарыбыз айтат го, кайсы бир мункар ишти, жаман ишти көргөн болсоң, оболу колуң менен кайтар, колуң менен кайтаруу мүмкүн болбосо, сөзүң менен кайтар, сөзүң менен болбосо, жүрөгүң менен кайтар деген. Эң болбоду дегенде ушул жаратканга жалбарып дуа кылуу. Эгер калемиң кош болсо, бүгүн калемиң менен пайгамбарды тааныткан, пайгамбарды тааныткан, пайгамбардын аброюн, пайгамбар чыныгы пайгамбар экенин даңазала, корго, пайгамбарды коргоо ар бирибиздин милдетибиз, ар бир мусулмандын милдети. Бүгүнкү күндө мына көп мусулман өлкөлөрү, ошолордун арасында мына Турция, ошол мамлекеттер менен алаканы үзүп, алар менен баягы ал жактан чыккан товарларды үзүп аткандыгы, мен ойлойм, ушул жакшы көрүнүш. Мусулмандар эгерде биз биригип туруп ушундай бир кадамга барсак, ушундай кылган адамдар кичине эсине келмек. Качанда банкрот болгондо, акылын жоготкондо, экономикасы ушунчалык төмөндөгөндө, анан өздөрүнүн акылына келмек. Мындай кылган адамдарды Кудай Таалам жазаласын. Мына ошол сен айтып аткан ошо Франциянын президенти, Кудай Таалам бир нерсенин артында бир чоң даанышмандык жатат да. Пайгамбарды шылдыңдайм деди, мына бүгүн өзү шылдың болду. Өзүнүн тарыхындагы байкы зынакорлугу, мектепте 13 жаш мезгилинде өзүнүн апасы менен тең мугалим менен зына кылганы, 2006-жылы ал ошол мугалим 30 жыл өткөндөн кийин дагы күйөөсү менен ажырашып, кайра өзүнүн апасы менен тең адамга 2007-жылы кайра үйлөнгөн адам болчу. Кемпир менен үйлөнгөн адам. Эми булар шылдың кылам деди, Алла Таалам өздөрүн шылдың. Ямкуруна ва ямкуруллах дейт го. Булар өздөрүнчө мондой шылдың кылабыз дейт, айлакерлик кылабыз дейт. Алла Тааланын айлакерлиги аябай жогору. Кудай Таалам булардын жазасын өзү берсин. Ар бир мусулман адам буга жок дегенде жүрөгү менен, жок дегенде сөзү менен, жок дегенде калеми менен буга ушундай бир кыймыл аракетин билдириш керек. Жараткан Кудай Таалам мусулмандарга сабырдуулук берсин, акыл берсин, даанышмандык берсин, илим, билим берсин деп жаратканга жалбарып кетебиз.